16 жашар өспүрүм көз жарды. Талас облустук биргелешкен ооруканасынын төрөт бөлүмүндө 26 майда 16 жашар өспүрүм көз жарды. Аталган оорукананын башчысынын орун басары Нургүл Момбекова кыз Кара Бура районунун тургуну экенин, 4 кг салмактагы уулду болгонун билдирди. Облустук милициянын маалымат кызматы өспүрүмдүн кандай шартта кош бойлуу болгону териштирилип, иликтене баштаганын кабарлады. Мамлекеттик статистика комитетинин соңку маалыматына караганда, 18 жашка чейинки куракта көз жарган кыздардын саны 2013-14 жылдарга салыштырмалуу азайганы менен токтой элек. Ага ылайык учурда 1000 өспүрүмгө 6 төрөт туура келет. Министрликтин маалыматына ылайык жыл сайын 500дөй 13-17 жашар кыз көз жарат. Булак, Кыргыз Кабар. Момбеков: бардык жерде баалар көтөрүлдү, элдин кан басымы да көтөрүлдү. Кайсы жерге барба, бардык жерде баалар көтөрүлдү. Көк деле, чөп деле көтөрүлдү. Карапайым калкында кан басымы көтөрүлдү. Мындай пикирин 27 майда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Рыскелди Момбеков билдирди. Анын айтымында азык-түлүккө болгон баа кескин жогорулап кеткен. Азыркы күндө эң актуалдуу маселе бул азык-түлүктөргө болгон баалардын көтөрүлгөнү. Кайсы жерге барба, бардык жерде баалар көтөрүлдү. Көк деле, чөп деле көтөрүлдү. Карапайым калкында кан басымы көтөрүлдү. Көтөрүлбөгөн бир эле нерсе калды. Бул кыргыздын намысы көтөрүлгөн жок. Таласта туугандар чалып жатат. Сүттүн баасы түшүп кетти. Бардык нерселер көтөрүлсө, сүттүн баасы түшүп кетти. Эмне үчүн түшүп кетти? Элдин эсебинен пайда көргөндөрдү караш керек да, деди ал. Булак, Daily KG. Баарын Кудайга койдум. Айзаданын апасынын соттон кийинки сөзү. 27 майда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда 27 жаштагы Айзада Канатбекованы уурдоо фактысы боюнча сот жараяны өттү. Бул ишти судья Салтанат Эсенкулова карап жатат. Соттук отурумга Айзада Канатбекованын апасы Назгүл Шакенова жана тайэжеси Бактыгүл Шакенова катышты. Алар күнөөлүүлөр бирдей жаза алышы керектигин айтышты. Айзаданы унаага салып кеткендердин ичинен жок дегенде бирөөсү акылдуу болуп, апасына баралы десе болмок. Туура эмес кылып коюшту. Кызымдын өлүмүнөн кийинки жаңы жагдайларды абдан оор кабыл алдым. Азыр дагы өзүмө келе албай турам. Күнөөлүүлөрдү Кудайга койдум, деди Айзада Канатбекованын апасы. Булак, Кыргыз Кабар.